Ташкент туғандар. Мынакей Ташкенттің içinde çoğun улуттук клиника. Өзбек улутунун клиникасы 500 койкадан ашык болгондо дагы заманбап бүгүнкү технология менен кыйын операциялар жасалган клиникага келдик. İçinden сүйлөшүп, келишим түшкөнгө келдик биз. Бул жерде чет өлкөлүктөр, иностранецтер келер менен ушул жерде кабыл алып, ушул жерден таратуу бөлмө болот да. Бул жакта Түркияга караганда арзан экенин биз силерге далилдеп беребиз. Андан тышкары Өзбекстан, Ташкент бизде жакын, менталитет, тилибиз окшош, бири-бирибизге туугандыгыбыз окшош, тил жагынан эч кандай кыйналбай турган абалда болуп туруп, өзгөчө бул жерде клиникада мындай дагы шарт түшкөн. Өздөрү бизден барып Бишкектен дагы, Ош тараптан дагы өздөрү бул клиникага алып келгенге өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү бар экенин сунушталып атат. Мына ошон үчүн мен өзүм ушул жерге силерге кепилдик бериш үчүн өзүм келип таанышканы келдим. Дагы эми баштап атабыз, эми кыдырабыз дагы. Биз менен болгула. 20дан ашык бул жерде палатасы бар экен. Но ошон менен биз азыр тааныштырабыз, да, выездной комитетибиз. Да, то есть это у нас отделение ОКИТ, мы его называем. Ну, послеоперационная реанимация. У нас больше 20 коек тут. У нас полностью оснащенная реанимация. У нас здесь все, вот, как вы можете видеть, все аппараты ИВЛ, врачи. Все обучались за рубежом. То есть квалифицированные врачи. У нас, как вы видите, здесь лежат больные после трансплантации. Байкайсыңар, бул кандай оснащениясынан тышкары дагы бул жакта айтып аткандай ар бир врач чет өлкөдөн окуп келинген. Андан тышкары мынакей операциядан кийин кандай акыбалда болуп, кандай көзөмөлдө болоорун өзүңөр байкап аткан чыгарсыңар. Стандарт Европа десек жаңылышпайбыз, мен башка өлкөлөрдө барып келгем. Когда пациенты есть, мы подготавливаем, и за рубежом приезжают врачи, делают свое дело. Вот это прекрасно. Мы открыты к сотрудничеству всегда. Вы подготавливаете его. Ну, это планированная операция происходит, да, и приглашаете специалистов высшей квалификации. Конечно. Ушундай экен бул жерде байкадыңар, өтө красная зона деп коет, операционный жерге кирдик. Бул жерде канча операционный кабинет бар? У нас тут в операционном зале 16 операционных залов. На что операция? На сердце, да, было? Да, аортокоронарное шунтирование. Аортокоронарное шунтирование, 4 шунта. 4 шунт киргизилген экен. Мен замандаштарым мына азыр эле операция болгон аялды көрдүк. 120дан кем эмес салмактыкта. Докторлордон сурасак, жүрөк оорунун көпчүлүгү ушундай оорулуу ашыкча салмакта алып келип аткан бул жактан өз көзүбүз менен көрүп атабыз. Андыктан ойлонолу. Мына бул жерден өзгөчөлүктөрүн дагы бир кайталап кетиш. Бул жерде трансплантация дегенди билесиңер, жакындардын бир орган, мисалы ошол эле боорун же бөйрөгүн алат. Мына бул жактан мына эшик өзү автоматтык түрдө жабылат экен, жана автоматтык түрдө ачылып, эч кандай кол тийгизилбеген абалда ачылып туруп, мына байкаганда эми байкайсыңар. Мынакей бул жерде донор жатат экен. Байкасаңар, донордон бөйрөгүн алды дейли же боорун алды дейли, эми байкагыла. Түз эле бул жактан өтүп барып, бул операционный уланып атат. Бул жакта ошол бейтап жатып алыптыр, ошол жерге боорун же бөйрөгүн которуп бере турган абалдагы операционный. Мына мындай операционный бирөө эле эмес, бир нече экенин бизге көрсөтүп беришти. У нас здесь все операции делаются лапароскопически. То есть мы немного разрезов, только 2-3 дырки и все. Большинство операций они такие. Мына байкадыңар, бул жерден лапароскоп гана эметилет экен. Операция индовизуальный деген лапароскоп менен кол менен кирбей туруп операция кыла турган жер экен. Эми бир палатасын көрүп кетели. Мынакей бир палатанын шарттары ушундай экен. Бул жерде 2 киши жата тургандай ыңгайлуу шарт түшкөн экен. Бул жөнөкөй биздин тилибиз менен айтканда дарылана турган палаталар. Ошол учурда мынакей бул жерде шарттарына каралган, өздөрүнчө мындай уборный деп койсо болобу, санузелдер. Негизи шарттар жакшы. Мына ар бир палата ушундайлар берилген. Бул жерде VIP палаталарда бар, жалгыз өзү жата турган палаталарда каралган экен. Албетте өтө байларга дагы шарттар түзүлгөн экен деп айтсак болот.
Maksut Arifovichga keldik. Bu yerden müdürü, en başçısı desep de болады. Mına ошол менен biz albatta жолугушуp, келишим түшүп, иш кылганы кирип жатабыз. Ассаламу алейкум, Maksut Arifovich. Жакшысызбы? Рахмат. Мынакей бул жерде Maksut Arif менен атайын келди. Кыргызстандан өз көзүм менен көрдүм. Мен клиникаңыз менен таанышып чыктым. Bizlar O'zbekistondagi o'sha milliy tibbiyot markazi hisoblanamiz. Bu davlat tashkiloti. Biz 600 ta koykadan iboratmiz va 18 ta bo'limimiz bor. Bizda o'sha murakkab yurak operatsiyalari bolalarda, kattalarda, o'sha organlar transplantatsiyasi, rodственник organ transplantatsiyasi, pochka, pechin, yurak, jigar transplantatsiyasi. Bundan tashqari qorin sohasidagi operatsiyalar, ko'krak sohasidagi operatsiyalar, Söğüt çocuklar. ginekologik operatsiyalar. Bularning hammasi yuqori texnologiyadagi aparaturalar bilan o'tkaziladi. Buni mana bugungi kunda o'zlaringiz ko'rib guvohi bo'ldingiz. Да, biz qaytalab ketaylik. Mına biz Borborduk, Toshkentdagi ушундай улуттук, мен айтып кетейин, бул Өзбек улуттук клиникасында турабыз. Ошол улуттук клиникасында уктуңар 18 филиал бар экенин уктуңар. Мына биз дагы силерге көргүзөбүз. Андижанга дагы, бизге Кыргызстанга жакыныраак жерге дагы, Наманганда да ушундай ушул шартта ушундай эле мүмкүнчүлүгү бар клиникалар бар экенин мына биздин мүдүрүбүз айтып кетип атат. Андыктан биз келишим түзөбүз деп эсептейбиз. Эки тараптуу, Өзбекстандагы улуттук клиника менен биздин Кыргыздагы Сеннамед клиникасы. Сеннамед клиникасынын мүдүрү мен Шайлабек Өркүнбаев тараптан жана биздин Maksut Arifovich тараптан биз келишим түзүп иштеп баштайбыз деп ойлойбуз, жакшылап кол алмашып иштеп баштайбыз деп эсептейбиз. Rahmat.